Датка Байбиченин телефону шыңгырады. Алып караса, Гүлай досу. Датка апайыбай сүйүнүп кетти. Эмне себептен дегенде, жаш өтүп, өзү теңдүүлөрдүн арасы жылдан жылга суюлуп баратат. Кантсе дагы өзүн көбүрөөк түшүнгөн, сырдаша турган, муңдаша турган замандаштардын болгону көрсө дөөлөп тура. Алды. Гүлай да кубанып чырашты, ден соолук сурашты. Андан кийин эртеге меникине келип чай ичип кетчи, коногум болуп кетчи. Түстөрдө келе берсең болот, деп айтты. Баса, сени менен кошо уулумду жана кызымды конокко чакырдым. Төртөөбүз гана отурабыз, деп кошумчалап койду. Албетте, Гүлай чакырганда сүйүнүп барат. Эмне себептен дегенде, Гүлайдын колу аябай таттуу, аябай ширин. Жасаган тамактары укмуш. 50 жылдан бери кандай тамак сабасын ушунчалык даамын келтирип жасайт. Дасторкондун мыктысы. Ошондуктан Гүлайдын өзүнүн жасаган даамын татып, баарлашып, таттуу тамактын үстүнө таттуу сөздөр сүйлөөнү кыялданып, сөзсүз барууну чечти. Бир күн дагы өттү. Мына Гүлайдын үйүндө отурат. Аңгыча уулу менен кызы да кирип келди. Алар дагы ушунчалык кубанып алган. Кантсе да апасы менен көрүшүп бакыт эмеспи? Баса, алар деле Гүлайдын кандай тамак саганын билишсе керек. Ошентип жакшынакай сүйлөшүп отурду, баарлашып отурду. Күткөнү Гүлайдын 5 бармагы. Мынакей 5 бармак да келди. Баардыгы ушунчалык кубанып, ооз тийишти. Ооз тийген менен өңдөрүндө бир өзгөрүү пайда болду. Кандай гана тамак сабасын Гүлай ушундай кыямына келтирчү эле, бирок бул тамагы эч качан жеп көрбөгөндөй, эч кандай татып көрбөгөндөй даамсыз болуп чыкты. Ашыкча туз салган, камырлары жакшы бышпаган. Уулу менен келини да бирден ооз тийди дагы, маанайлар өзгөрө түшүп, бирок аны билдирбешке аракет кылды. Баягындай тамшанып жемек кайдан? Эптеп-септеп Гүлайдын көңүлү үчүн ооз тийип олтурушту. Муну баардыгы байкашты. А Гүлай болсо андан бетер: албайсыңарбы, жебейсиңерби, силер үчүн жасабадымбы? Менин ардактуу конокторум силерсиңер да деген таризде улам-улам шыкабыл олтурду. Ошентип тамакты желип бүттү. Уулу менен келини эртең жумушу барын айтып, эртерээк кетүүгө камданышты. Уруксат сурашты. Гүлай уруксат берди. Дасторкондон анча-мынча даамдарды түйүп берип, узатып койду. Мына эми эки курб өздөрү гана калды. Датка Гүлайдан сурады. 50 жылдан бери экөөбүз доспуз. Табакташпыз, ырысташпыз. Сенин тамактарың өзгөчө даамдуу болот эле. Бир дагы жолу даамсыз тамагыңды жеген эмесмин. Бирок бүгүн тамагың даамсыз болуп калыптыр. Бул кандай жагымсыз кокустук, деди суроолуу. Ошондо Гүлай бир аз ойлонуп туруп, анан жылмайды дагы. Билем, деди. Бирок мен муну атайын ушундай жасадым. Ушул кантип болсун? Конок чакырган атайын даамсыз тамак садыңбы деп Датка андан бетер суроо салды. Гүлай жылмайды дагы. Уулум менен келинимдин бактысы үчүн, алардын ынтымактуу жашоосу үчүн. Уулум кез-кез келинимдин көңүлүн орутуп турат экен. Эмне деп дебейсиңби? Тамактарың даамсыз. Дасторкон канча эмессиң. Менин апамдын тамактары укмуш болчу. Сак үйлөнгөндөн бери апамдын тамагын сагынган. Үйрөнсөң боло, жакшынакай саганда дагы өздөштүрсөң боло, деп аялын ар бир тамак саган сайын, алдына даам койгон сайын көңүлүн орутат экен. Ошону уккандан кийин айла жогушун ойлоп таптым. Конокко чакырдым. Мүмкүн болушунча аракет кылып, тамагымды даамсыз жасадым. Эми Кудай буйрса мен үмүт кылам, эч качан уулум аялынын алдында менин тамагымды мактап, өз жубайынын шагын сындырбайт, көңүлүн орутпайт деп. Датка апа болсо бир жагынан таң калып, бир жагынан өзүнүн курбусуна таң бере ойлонуп турду дагы. Досунун акылдуулугуна, акылмандыгына, данышмандыгына суктанып, барып кучактады. Ушул окуя чындап эле 2 жаштын жашоосунун оңолусуна себеп болгон экен. Уулу эч качан андан ары өз жубайын тамакты даамсыз жасайсың деп урушпай калган экен. Апасына салыштырып, шагын сындырбаптыр. Данышмандуулук ата менен эненин балага каалаган жакшы тилектери үй бүлөнүн сакталышына, бактылуу болушуна себеп болору бул турган иш. Бар бололу, ар бир үй бүлө бакыт тапсын.